Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн барыңыздарга белгилүү болгондой, мына тажы вирусу, ковид вирусунун оорусу дүйнөнүн баарын каптап атат. 4 миллиондон ашык киши каза болуп, 200 миллионго жакын ооруп, экономика бар аркага кетип, башаламаттар көп болуп жатат. Тилекке каршы мындай болгон убакта эл арасындагы бузукулар жанагы бир каргыйк, бир көргөйк дегендер көбөйүп, түрдүү сөздөрдүн баарын чыгарып, бул тукумсуздук алып барат экен, бул башка ооруга алып барат экен, бул кийин эмесин көп жашатпайт экен деген сөздөрдү таркатып жатышат. Буга жөнүндө дәлел катары мисалы тукумсуздукка алып барыш үчүн жок дегенде 5-10 жыл керек. Бул болгону 2 жыл болуп атат. Муну айткандар баары фантазиялар, жанагы фейк өшүктөр мындай айтканда. Экинчи жагы башка оорулардын пайда кылган себеби ракка алып барат деп жүрүшөт. Анын бардыгы туура эмес. Рак оорусу мисалы 1-2 жылдан баштап 20-30 жылга чейин пайда боло турган оору бул бардыгы жай өсө турган эмеден. Ошон үчүн ага ишенбеңиздер. Жалгыз бирден бир жолу муну вакцинация кылуу керек. Себеби вакцинация болгондон кийин оорунун сазы кескин азаят. Урматтуу биздин жарандар, колдонулган эмдөө үчүн колдонулган вакцинанын зыяны бул шишик ооруларына тукумсуздук алып келет деген маалымат бул төгүн. Себеби вакцинанын чыкканына өзү колдонуу үчүн, жалпы элге колдонуу үчүн чыкканына 6 айдын жүзү болуп атат. Коронавирус инфекциясынын жер жүзүндө пайда болгону 2 жылдын жүзү болуп атат. Ошон үчүн мунун кийинки кандай ооруга вакцина алып келгенин илим изилдөө, то есть муну илимий медицина гана аныктай алат. Фейкте берип жаткан маалыматтар булар жалган. Себеби 6 айдын ичинде кантип тукумсуздукту аныктадылар. Же рак ооруларын кантип аныктады 6 айдын ичинде элдин арасында. Бул болбогон сөздөр, түшүнүк, ушундай сөздөрдү жазбасаңыздар. Себеби көбүнчө бардыгыңыздар илимий медицинанын гана жыйынтыгына ишениңиздер. Эмдөөдөн эч деген баш тартпагыла. Себеби азыр коронавирус инфекциясынан коргонуунун бирден бир жолу бул эффективдүү вакцина алуу. Азыркы колдонуп жаткан вакцина ошондой эффект берет. Элдин арасында коллективдүү иммунитет түзүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн элдин баары бул вакцинанын фейктерге ишенбестен алышы керек.